Бүгін Кыргыз Республикасынын президентinin Талас облусундагы өкүлчүлүгүндөгү жыйынга дарыгерлер, медайымдар, балабакча жетекчилери жана президенти Талас облусундагы өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова катышты. Жыйында белгилүү болгондой, Талас облусунда аталган ооруга каршы эмдөө жай жүрүп жатканы айтылды. Ага себеп элге туура так маалымат жетпей, социалдык түйүндөрдө туура эмес маалыматтар таркап жаткандыктан ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартып жаткандары да жок эмес. Ушул вакцина жөнүндө маалымат так даана туура жетпегендигине. Көбүнчөсү мисалы сурап келишет, вакцинанын составын сурап келишет, анын жанагында безопасностьын сурап келишет. Ошону туура даана так айтып бере албагандыктан да болуп атат да. Бирок биз булардын баарын тең, мисалы бул каталарыбызды моюнга алып, окууларды өткөздүк медициналык кызматкерлердин арасында. Бул кампаниянын башталышы боюнча алчу болсок, биринчи кечеле башталды да, эми аз десек болот да. Бирок дагы алдыда дагы күндөр бар. Ар бир район, айыл, шаарда кызамыкка каршы эмдөө жакшы жүрүп, план 100%га аткарылса, президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн атынан кызыктыруучу байге берилет. Ал 100 000 сом акчалай сыйлык. Жергиликтүү айылдык ден соолук комитеттери, жергиликтүү медиктер, райондор, айыл өкмөттөрү, ошол эмдөөлөр жүрүп жаткан мектеп жамааттары, эмдөөлөр жүрүп жаткан бала бакчалар жакшы иштеши үчүн ошолорго бир мотивация, стимул берүү максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан ошол компанияга 100 000 сом өлчөмүндө акчалай байге коюлду. Ошол кайсы айылда сапаттуу жакшы эмдөө жүргүзүлсө, кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер топтору жакшы иш алып барса, кайсы бала бакча өзүнүн гана тарбиялануучуларын эмес, башка кезекте турган балдарды да тартып, ата-энелер менен жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп 100%га чыкса, ошолордун бардыгына биз акчалай сыйлыктарды ушу компаниянын соңунда берип, ыраазычылык билдирмекчибиз да. Бүгүнкү күнү кызамыкка каршы эмдөө Айтматов районунда 16%, Манас районунда 5%, Талас районунда 11%, Бакай Ата районунда 17%, ал эми Талас шаарында 5%га аткарылган. Бул көрсөткүч аябагандай аз экени айтылып, кызматкерлерге ишти чыңдоо жагдайы эскертилди. Мен жазабай койду деп аткан жок, мен кече көрүп келдим. Аябай эл көп, жазалган жерлер бар. Жарымы жазабаса, жарымы жазабай отурат. Вот контроль сиздер кылышыңар керек. Бардығына біз жетишпейбиз. Мен кече барып, кайерде эмне замечание. Ар бир этап башталганда башында сөзсүз түрдө замечание болот. Биз сан службалар барып, ошону оңдоп кетүүгө гана биз консультативный жумуштарды беребиз да. Ал эми эмдөө башталган кечеги күндөн баштап Бакай Ата районунда иш жакшы. Кече 10 июнда 17%га иш аткарылган. Элдер күмөн болот атат, бул вакцина кандай, коопсузбу, эч кандай момундай бир терс таасирлери жокпу деген немеде элге кайрылат элем. Бул вакцина 1960-жылдан бери биз бул вакцинаны колдонуп келатабыз. Балдарга эмдөө жасалат бул вакцина менен, ошон үчүн бул вакцина текшерилген, коопсуз. Мында элге кайрылсам, коркпой эле ала берсеңиздер болот. Белгилөөсөк, балдарды эмдөө 9 айдан 6 жашка чейин жүргүзүлөт. Бүгүнкү күнү мектеп бала бакчага баруу курагындагы бардык балдар эмделиши шарт. Эгерде бардык ооруга каршы эмделбеген балдар болсо, бала бакча мектепке кабыл алынбайт. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.